Дагы ошо илимсиздиктин дагы бир зыяны, азыр соц тармактардагы даават күчөдүк деп койсо болот, эми даават деп эсептешип, ар кандай такталбаган маалыматтарды, жомокторду айта беришет. Мындай болуптур, же ким мындай зикир кылса мынча болот экен, же болбосо баланчанын түшүнө кириптир, оолия түшкө кириптир. Анан устазым келип, шейхим мынтип айтып кетти, же шейхимдин түшүнө баланча кирип мынтип кеттир деген сөздөрдү айта беришет да. Мунун баары дегенде диндеги тыйып салынган бүт баардык баягы жомокко аралашкан дин эмес нерселер. Аны көптөгөн адамдар дин деп ойлоп ошо амал кылып жүрүшөт. Ушунун баарын кесип этимде илимсиздикке барып такалат. Ошо айтып аткан адамдын да илими жок, угуп аткан адамдын да илими жок да. Айтып аткан адамдын илими жок болуу үчүн айтып атат, угуп аткан адам илими жок болуу үчүн ага ишенип, ошого берилип атат. Анан ошого амал кылам деп дин жок нерсе менен канча деген убактын өткөрүп атат, өмүрүн өткөрүп атат, эмгегин дагы өткөрүп атат. Ошо менен эле кыйналып, акырында соопсуз калып атат. Анткени бидатка сооп берилбейт. Динде жок нерсе ким аткарса, анын үзүрүн эч качан көрбөйт. Муну айтып отура берсек, ошол илимсиздиктин кесепети өтө чоң. Ошондуктан ар бир адам сөзсүз түрдө жанагындай илим алып, ошо илимдин негизинде Алла Таалага сыйынып, дин исламдын илимдин негизине кармап, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн үйрөнүп, ошо сүннөттөрдү ошо диндин эрежеси аркылуу, диндин шарттары аркылуу карманып, ана Алла Таала сыйынса, ошондо гана анын ибадаты туура болуп саналат.